Күздүн суук айы, муздак тогалдар, шарты жок үй, ал эми анын ичинде чурулдаган балдар. Тагдыр көрсөтүүбүздүн бул жолку каарманы 41 жаштагы Чолпон Осмонова. Ал 7 кыз, 1 улдун энеси. Тагдырдын татаал сыноосу Чолпон эжени да сынабай койгон жок. Учурда кичинекей Батирде балдары жана угуусу начар жолдошу менен жашап келет. Каарманыбыздын айтымында, өзү үй бүлөдө жалгыз иштегендиктен, акыркы учурларда тапканы тамак аштан артпай, батир акысын төлөөгө араң жетет. Ал эми балдары шарттын жогунан мектепке бара албай келет. Биз үйгө киргенде мончоктой болгон кыздары чурулдап тосуп чыкты. Бишкек шаарына 2002 жылы келгенбиз. Ошол жылдан бери ушул жакта жашайбыз. Учурда 7 кыз, 1 балам бар, 8 балам бар. Азыркы учурда иштейм, өзүм иштебей эмес, иштейм. Базарда иштейм, ошо сатам. Бирок ошо үй бүлөдө жалгыз өзүм иштейм. Ошо иштегеним үй жок, квартирада жашайбыз. Ушу квартира балдарым тамак ашы ушунун артпайт да. Оңой менен баягы квартирага деле бизди албайт. Айла жок баягы 10 000 сом, 8 000 сом квартира сурап барганда эле 8 бала дегенде элдин баары коркушат да. Анан кайсы жака квартирага алса эле ошол жака сүйүнүп кире берем. 10 000, 15 000 сомдук квартирада жашаган күндөрүм да болду. Баягы таап келгеним эле квартирадан ашпай калган күндөр да болуп калды. Эми баягы балдардын продуктасы болбосо дагы баягы жашаган үй болсун деп элеп квартирага төлөп калган күндөрүм да болуп калды. Бул үйдүн ашканасында тамак жасоого шарт жок. Кыздары эшиктеги очокко картон кагаздарын жыгып тамак жасайт. Тамактар ушул муздак жерде эле жасалат. Бул жерде чай кайнатып берем. Анан азыркы учурда даже плитка деле жок болот. Менде бир маал эле кыздарым эшикке күн ысыган кезде эле тамактарды очокко жасап алатышат. Баягы күн бир саат 11-12 элечи. Анан даже плитка дагы жок болуп атат. Нан салган духовкабыз бар, бирок бул дагы уже бузулду да. Эми бүгүнгүгө кыздар жасады болуш керек. Макарон алып келип койгонмун кече. Ошону тамак жасап берди болуш керек. Мында кашалары бар экен, күрүчтөрү бар экен. Бүгүнгүгө ошо күрүч тамак жасап берем го. Ошол эле суюк тамак кылып беремби, бир нерсе кылып жасап берем ишкыса. Бул жак аябай муздак экен, бул жер. Ооба, бул жак муздак болуп атат. Пескоблок, дубалы пескоблок экен. Үстү болсо мындай шифер менен эле жабылган. Полу болсо вообще жок. Анан кышка ишкыса билбейм. Кухнябыз деле жок. Частный болгондукка байланыштуу 300 сом экен. Ошо эртең эле хозяиныбыз келип айтып кетти. Свет 300 сомдон айланып калат, 2 сом канча тыйындан айланып калат. Анан печка коюп алсаңар жакшы болмок деп. Бирок тилекке каршы менде печка жок. Отун алганга деле билбейм. Шартым деле жок болуш керек. Андайга акчам деле жетишпейт го. Анан кандай кылам эми? Кудайдын буйругундай болот деп эле отурабыз. Суук ошо бир комнатада эле тыгылып эле тамак деп бияктан кыздар чайларын кылып атат. Күнүзүндө бир маал тамакты эшикке жасап келип атат. Анан бияка кирип эле тамак ичип, ушул жактан эле жатып, ушул жакка эле эметип атабыз. Андан ары ал жолдошунун ден соолугу, мүмкүнчүлүктөрү тууралуу буларды айтып берди. Жолдошум ошо көп учурда иштей албайт. Эки кулак укпай, ошо ден соолугуна байланыштуу көп учурда иштей албайт. Баягы ооруп аткан кишини кайра эле иштей деп, акча таап деп айтканга да баягы жан дүйнөсү кейип атканда айтыш деле кыйын экен. Анан кээде жакшы болгон кезде иштеп калат. Ал иштегенде ошо мага сонун кичине болсо да жардам болуп, жеңилдик болуп калат. Анан азыр акыркы 2 жылдан бери иштей албай атат ошо. Өтүү дагы ооруп, өтүнө ооруганга 2 жолу барган операция деген. Чындыгында операция жасаткан жокпуз. Кулагы ошо кулагы менен кыйнала берет да. Бир жерлерге барганда дагы баягы кулак укпаган кишини оңой менен жумушка деле албайт экен. Баягы стройкага барса албайт экен, бирдеке болуп, баягы кокустук болуп кетсе биз жооп беребиз деп. Охранага вообще албайт экен кулак болбогондо. Анан кээ бирки жерлерде мындай тааныш аркылуу барып кээде иштеп калат. Анан
учурда иштей албай калат ошо. Жолдошум кичинекейинен эле кичинеден ооруучу экен кулагы. Апам айтып жүрөт да, кайненем. Анан 2006-дан бери ошо катуу ооруп калды да, шум болуп биринчи ооруду. Анан биз баягы убагында балдар кичинекей болуп, мен үйдө отуруп убагында лечение ала албай калды. Өзү иштеп, мен балдар кичинекей үйдө отуруп калып, убагында лечение ала албай калды. Эми кийин баягы балдар кичине чоңоюп өзүм иштеп баштаганда көрсөттүм, аябай кортекстерге көрсөттүм, частныйларга акча менен көрсөтүп эме кылдым, бирок кеч болуп калыптыр да. Эме болуп калды деди, кеч болуп калды деп ошо лечение 6 айда бир жазып берген. 6 айда бир, бирок кээде ала албай калабыз, кээде алып калабыз, кээде ала албай калабыз. Бул 2 жыл, 3 жылдан бери даже ала албай эле жүрөт да. Убагында лечение. Наушник бар кулагында. Ошо именно менин эле сөзүмдү угат да. Мен баягы алыста туруп деле сүйлөсөм, менин сөзүмдү угат, оозум эмесинен угат окшойт. Ошо менин сөзүмдү угат. Бирок баягындай 2-3 киши жолугуп мындай сүйлөп эметкенде жок, түшүнбөй калат. Түшүнбөйт, анан үйгө келет. Сиз эмне деди, жанагылар эмне деп айтты деп анан кайра баштан айтып эме кылып берем да. Мектепке барганда айтат, биз ата-ама катуу сүйлөп угуп атырбыз, мектепке барып да катуу сүйлөп атабыз деп чыксыздарчы. Канчасы окуйт, канчасы окуйт? Азыр мектепте 4-үнчү кызым барыш керек болчу. Учурда азыр 3-өө эле барып атат, 7-чи класс, 5-чи класс, 3-чү класс. Бирок эме биз 15 бара албай калдык. 3 эле күн болду барганыбызга. Себеби кийим, литературочка, сумка дегендерди ала албай калдым да. Анан азыр деле 7-чи класс кызым барбай атат. Сумкасы жок, бара албай атат. Нөлөйгө бара турган кызым тоже бара албай калды, 1-чи класстан бери өзгө. Ушунча жыл аралыгында бардык нерсени алдын ала камдап, жада калса мектепке да 1 ай мурун даярданып жүргөнүн айткан Осмонова быйыл эмнегедир жетише албай кыйналдым деп көзүнө жаш алды. Эме болчу да, мындай жылда эрте аракет кылып иштеп, эрте даярданып, анан каникул учурунда кыздарым да кичинеден иштеше калып, ушинтип эме болчу да. Анан быйыл ошол нерсеге жетише албай калдым. Чындыгында өзүм өкүндүм, үйгө келип алып ыйладым. Анан айла жок эми. Бул нерседен баары сыноого өтөт да. Кыздарым мындай кийим эмелерин деле чыдаган кылбайт андай. Наоборот, мени аяп турушат. Мама, кыйналбаң, биз чоңойгондо баары болот деп эме кылбайт. Эң чоң кызыңыз ошто окуйт? Эң чоң кызым ошол жакта окуйт, быйыл эле кетти. Экинчиси дагы ошо 9-ду бүттүп окутайын десем, жок апа окубайм, мен жардамдашам сизге деп. Мындай кичине эле бир нерселерге тапшырып алайын деп чыккам. Быйыл тилекке каршы тапшыра албай калдык окуу. Негизи мед училищега сүйлөшүп атканбыз. Тапшыралы деп эмелерге эме кылып аткам, анан баягы акча болбогондуктан ушу калып калды. Кызым тапшыра алган жок. Азыр мен менен ушу иштешип чогуу жүрөт. Андан ары ал мамлекет тарабынан жаратарлык жардам албаганын айтып, төмөндөгүлөргө токтолду. Мамлекет тарабынан пособие мурун алчумун, 2 жыл алып жүргөндөн кийин, жок 1 жыл алгандан кийин пособие 1 эле жылдык деп туруп пособиям кыркып койду да. Анан кыркып койгон кезде аябай кыйналдым, пособие жок. Жети балага 5670 сом алам, 810 сомдон. Анан ошо пособие жок кезде аябай кыйналдым, аяка бардым, берилбейт деп ошентип койду да. Бир жолдошум бир пилорамага иштеп калса, ошол жерден хозяйны эмени патентти сага жаздырып коеюн деп патент жаздырып койгон экен. Ошо патентибиз чыгып калып жок жерден эле. Бирөөнүн эле патентине байланыштуу ошонун улам 1,5 жыл, 2 жылдай албай калдымбы. Анан эле өздөрү чакырып калдылар, келип кет деп созсашты. Анан барсам кайра ошо эме кылды. Бирок улуу кызыма бербейт азыркы учурда. Азыр тоже бүтүп атат, сентябрда, октябрда бүтөт. 1 жылда эле, 1 жылга чейин эле экен да. Азыр деле ошо жетип алам, мурункудай эле. Ошондой эле алам.
мамлекет тарабынан ошо болгон ошо пособие, башка менде эч кандай жардам жок. Батирдин акчасын убагында төлөй албай, балдарымды жакындарыма таштап, күйөөм экөөбүз көчөдө калган учурлар болду, дейт каарманыбыз. Мына азыр эле ушул квартирага киргенден мурун эле ошондой көчөдө калган күндөрүм болду. Молодой гвардияда отуруп калган күнүм болду. Менин атам тоже квартирада, Кара Балтада. Балдарым атам үйүнө апарып койдум. 70ке жакындап калган атам бар. Ата балдарым туруп турсунчу үйүңүзгө деп суранып бир жумага ошол жака. Атам деле өзү квартирада, 1-2 комната квартирада, келиним бар, иним бар дегенде, анан ошол жака балдарды апарып коюп, жолдошум экөөбүз ошо Молодой гвардияда калып калдык. Чын эле 1-2 күн калып калдык. Көчөдө эле. Анан бир жерде отурсам айтты: "Сен неге мынтип отурасың? 8 балаң болсо, батыр эне болсоң, барбайсыңбы, кайрылбайсыңбы?" депчи. Кимге кайрылам десем, бар президентке бар, депутаттарга бар. Мен президенттерге бардым. Президентке барып, кайрылуу жасайын деп кабылдама деп турган жерге кирип, ушинтип кайрылып келдим эле десем, тиги кабылдамада турган бала: "Сизге октор толтура кайрылат эже, арыз жазып кетиңиз" деп ошентти да. Мейли арыз жазайын, бирок мен ушу Садыр Жапаровго мындай кантип байланыссам болот, кантип жолуксам болот десем эле, ал бала билбейм, мага туура эмес мамиле кылды да. Төрөсөңүз өзүңүз үчүн төрөдүңүз, багсаңыз өзүңүз багышыңыз керек. Бага албайсызбы? Интернетке тапшырып бериңиз. Бага албагандан кийин эмнеге бияка келип алып жалдырап арыз деп башты ооруп атасыз деп прямо ошентип сүйлөдү. Анан жиним келип ошол жерден ыйлап чыгып кеттим. Какаганга муштаган болуп, бир жагынан үй бүлөсүн камсыздай албай кыйналса, экинчи жагынан базарда иштеп жүрүп банкрот болгонун айтып кейиди. Анан ошол кезде мен аябай карыз болуп калдым да, баягы пандемия учурунда. Улам бир магазинден барып ала берип, улам бирөөдөн барып ала берип, ошол кезде документтерим чачылып кетти, аябай эки жаккачы. Эми ошол документтеримди деле чогулта албай атам. Карзыма берейин десем, балдарымдын тамагынан ашпай атат, квартплатадан ашпай атат. Копия эмелерим бар, паспортум бар. Болжолдуу түрдө канча карызыңыз бар азыр көчөдө? Азыр болжолдуу түрдө бар, жакшы эле бар. 100 миңден ашып кетти окшойт. Бар 100 сурап келет. Ортодон бир эже менен кыйналып атсаң, процент берип чогуу иштей калалы, Ош базар сен тааныйсың да дегенден мейли деп, баягы күнүмдүк жок дегенде квартплатам чыгып калат деп, анын акчасын алып бирөөлөргө берип иштеп, баягы базарда эми көрүп жүргөн адамыңа бересиң, расписка албайсың. Көрүп жүргөн адамыңа бересиң, эртеси барып күндө ошондон аласың. Ошентип бир 3-4 киши Россияга кетип калыптыр. Мен таппай калдым. Баягы Тачкада соода кылчу келиндер болчу. Анан баягы акиматтын балдары келип азырга чейин куып атат да, тургузбай. Ошол тапыр-тупурду эле мен ал кезде келиндерди көрбөй калдым да, таппай калдым. Мына чыгат, ана чыгат деп эмессем, азыр эми ошолорду изилдеп эмессем, Россияга кетип калыптыр. Ал акча мен азыр 200 миңден ашык акча уже менин мойнума илинип калды. Эми ал берген эже ишенбей атат. Сен балким бердиң, балким өзүң иштетип алдың депчи. Анткени мен ага доказание бере албай атам. Мен расписка албагам алардан. Мынтип эле тааныш келиндер болгондуктан мынтип берип коюп эле кайра күнүгө чогултуп акчасын апарып тиги берип коюп аткам. Анан азыр менде доказание жок болуп атат. Именно ушуларга бергем, мынакей факты мен ушундай адамдарга бергем, ушулардан алып берем деп далилдейин десем, ошол далилим жок болуп атат да. Ал акча ошо менин мойнума азыр илинип атат. Ал эже даже кече жазган, уроодуга чейин берем, ой мен сени каматам, жок кылам, машинистка деп жазам, тиги бу депчи. Эгер ошо президентибиз Садыр Жапаров көрүп атса, ошо мен эле эмес, Кыргызстанда мен окшой энелер аябай көп да. Анан мен дагы Кудайга шүгүр балдарым 6 аман. Баягы 6 баласы, 5 баласы, 4 баласы барлар, мындай 7-8 баласы бар энелерди мен көп көрөм да. 1-2 баласы барлар, мындай ден соолугу жок балдар бар, мүмкүнчүлүгү чектелген коляскада. Байкуш апаларды карасаң, көчөдө баягы суранып отурат, ошол эле карапайым эл 1 сом 2 сомдон иштейт, ошо менен барып кайра эле балдарын квартплата берип, нан чай алып берип багып атат. Анан эгер ушу президент бизди көрүп атса азыр менин кайрылуумду, анан ошо мен кайрылып кетет элем. Ошо бизге окшогон энелерди биринчи очередь караса, жок дегенде бир жерден мындай жер алып, бекер бербесе жок бизге, мындай ипотека катарында кылып берсе, биз ошону төлөп, мындай балдар кыйналды аябай элечи. Ошо эң негизгиси
мага окшогон көп балаларга, энелерге квартира. Биздин анткени балдарыбыздын ден соолугу талкаланып атат. Ошо биякта нормальный условиясы бар квартирага жашаш үчүн бизге 10-15 миң керек болуп атат. Аны биз табыш үчүн биз только квартирага иштешибиз керек. Башка эч кандай эчтекеге жетишпейт. Анан азыр мына балдарыбыз уже билбеймиз кандай квартирада жашап атабыз. Азыр балдардын ден соолугу вообще талкаланып атат. Суук болуп атат. Биз балдарды багабыз, эртең менен кетип кечине келип атабыз. А кечке чейин балдарыбыз эмне болуп атат? Эшикке чыгып атабы, үйгө кирип атабы, ушуп атабы, тоңуп атабы, биз билбей атабыз. Кечине келгенде главный балдарыбыздын ден соолугу карайбыз, алтысан аманбы, жакшыбы, ошо болду. Кечине курсактарын жойгузуп коюп жаткырып коюп, эртең менен кайра кетип атабыз да бала багам депчи. Өзүм иштейм, өзүм табам, баягы жолдошум ден соолугуна байланыштуу иштей албай калып атат. Жолдошум иштеген кезде жакшы жардам болуп атат. Бирок баары бир азыркы заманда баягы семья чоң болуп атат да, мен азыр 8 бала, жолдошум 9, мен 10 киши болгондо уже тамак аш келе азыр продукт кымбат. Мынтип алганда эле күнүгө 700-800 сомго продукт эле кетип калып атат да. Атың ким? Амина. Канча чыктың? 2 чыктың ба? Окуп соң кене? Ким алып берди? Папам. Папам алып берди. Сабак окушуш кене? Соң кене сабак окушуш. Чечи бар экенсиң, да? Сен чечиңсиңби? Кана кайсыл жерден келет чечиң? Кайда? Соңго? Кофтаңды сүрөтү соң кене? Ким алып берди? Папа. Соң окус келсиң, э? Канча бир тагансың? 8. Канча кыз, канча бала? 7. 7 кыз. Бир иниң бар, э? Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.